ошо этикафтын 10 күнүндө кадыр кечеси дагы болушу ыктымал. Себеби кандай деген сооптор, кандай деген мүмкүнчүлүктөргө ээ болот да ошол этикафка отурган адам. Себеби бизге ошол карапайым адамдарга ушул дүйнө иштеринен мындай бөлүнүп сурулуп чыгып мындай бир жылдык ушул бир жылда эмне кылдым бир эсеп кысап кыла турганга бир мүмкүнчүлүк болгон бир чоң убакыт десек жаңылышпайбыз да. Күнүмдүк жашоо тиричиликтин айынан адамдар керек болсо ошол бир күндө эмне кылганын дагы билбей баягы жашоо уланып кете берет да. Бизде баягы адам катары, инсан катары акыл эс берген Алла Тааланын мүмкүнчүлүктөрүн карап, биз эмне кылдык, эмне кылып атам, мен акыретте эмне кылам, Кудай Тааланын ошо милдеттерин, парздарын аткарып атамбы, коомчулукка эмне пайда кылып атам, мен пайдалуу ишти жасап атамбы азыр же бир элге зыян келген ишти жасап атамбы, кайсы багытта баратам деп, кайсы багытта баратам деп мындай эсеп кысап кыла турган чоң мүмкүнчүлүк болгон айда.